Petr'din ekinci katı. 1. bölüm. Biz siyaktуу ele Kudayыбыз менен куткаруучу Ыйса Машаяктын адилдиги аркылуу кымбат баалуу ишенимге ээ болгондорго Ыйса Машаяктын кулу жана элчиси Ысман Петрден дубай салам. Кудайды жана эгебиз Ыйсаны таанып билгениңер аркылуу ырайым төгүлүп дайыма тынччылык болсун. Кудуреттүү Кудай биздин такыба жашоого зарыл болгон муктаждыктарыбыздын баарын өзүнүн улуулугу жана жакшылыгы менен бөлүшүүгө чакырган Машаякты таанышыбыз аркылуу камсыз кылды. Кудай өзү убада кылган абдан чоң жана асыл белектерин ушундайча берип, ошол белектерди колдонуу менен Кудайдын табиятын бөлүшүп, бул дүйнөдөгү ойрондоочу кумарлардан качып кутулууңарды мүмкүн кылды. Ушул себептен улам силер бул мүмкүнчүлүккө бүт күч аракетиңерди жумшап, ишенимиңерге жакшы иштерге Кудайдын эркин билүү, Кудайдын эркин билүүгө токтоолукка чыдамкайлыкка такыбаалыкка боордоштук мээримге сүйүү кошулсун. Эгерде ушул касиеттер силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда эгебиз Ыйса Машаякты таанып билүү жашооңорду пайдалуу жана маңыздуу кылат. Ал эми кимде мындай касиеттер жок болсо, анда ал көзү көрбөгөн сокур сыяктуу мурдагы күнөөлөрүнүн кечирилгенин көңүлүнөн чыгарып жиберген. Андыктан боордошторум, силерди Кудай тандап алып, өз эли болууга чакырганына болгон ынанымыңар тереңдей берсин. Ошондо ак жолдон такыр тайбайсыңар. Анткени силерге эгебиз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяктын түбөлүк падышачылыгына ушундайча жол ачылат. Мына ошол себептүү силер чындыкты билип, анда бекем турсаңар да, мен ушул нерселерди силерге ар дайым эскертип турууну токтотпойм. Көзүм тирүүсүндө силердин эсиңерге ушуларды улам салып турууну туура деп ойлойм. Жакында мен көзүм өтөөрүн билем. Муну мага эгебиз Ыйса Машаякта айкын кылды. Андыктан көзүм өтүп кеткенде да ушуларды ар дайым эскерип турууңар үчүн колуман келишинче аракет кылам. Биз силерге эгебиз Ыйса Машаяктын күч кудурет менен келүүсүн адамдар ойлоп чыгарган жомокторго таянып эмес, анын улуулугун өз көзүбүз менен көрүп айтып бергенбиз. Баарынан улуу Кудай Ата, бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деп үн катканда, ал Кудай Атанын салтанаттуу даңкына бөлөнгөн. Биз мына ушул көктөн чыккан үндү аны менен бирге касиеттүү тоодо турганыбызда өз кулагыбыз менен укканбыз. Анын үстүнө биз ыйык жазуулардагы пайгамбарлык сөзгө терең ишенебиз. Күндүн нуру төгүлүп, дилиңерде таң жылдызы чыккыча караңгыда жаркырап нурун чачкан чыракка кайрылгандай, ошол сөзгө кайрылып жатканыңар жакшы. Баарынан да биздин эч кимибиз ыйык жазуулардагы пайгамбарчылыктарды өзүбүзчө түшүндүрүп бере албай тургандыгыбызды эстен чыгарбашыбыз керек. Себеп дегенде, пайгамбарчылыктар эч качан пенденин каалоосу менен айтылган эмес. Тескерисинче, аларды Кудайдын адамдары ыйык рухтун жетегинде айтышкан.